Балдар, биз бүгүн синтаксистик татаал конструкциялар менен таанышабыз. Эки жаандан ашык сөздөрдүн маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп бейбүтүндүккө бириккен тобу синтаксистик татаал конструкциялар деп аталат. Тил илиминде сөздөрдүн мындай ажырагыс тобу түрмөктөр деп аталат. Кепте мындай түрмөктөр негизинен атооштуктар жана чакчылдар аркылуу уюшулат. Анткени алар көп учурларда сүйлөмдүн тутумунда семантикалык табияты боюнча конкреттүү эмес, жалпыланган мүнөздө болот да өзүлөрүнөн мурда колдонулган атоот сөздөр менен маанилик жана грамматикалык жактан ажырагыс болуп бир тутумга биригет. Мындай учурда атоот сөздөр атооштук жана чакчылдардын маанисин толуктоочу, тактоочу семантикалык жактан компоненттер катары келет. Мисалга алып көрөлүк. 7 күн жааган жаандан жели өткөн суу артык. Бул жерде эгерде көңүл бурсаңар, 7 күнү жааган жаандан жааган. Мынакей атооштук форма менен аякталган сөзгө каршы атооштук түрмөк катарында келди. Демек булар бөлүп караганга мүмкүн эмес. Демек көз алдынча турганда мааниге ээ эмес өзүнүн маанисинен ажырап бириккенде гана ушулар бир синтаксистик татаал конструкциялар түздү. Атооштук түрмөк катарында келди дагы бизге толукталган маанини түшүндүрдү. Экинчи сүйлөмдү карап көрөлүк. Отун албаганга от жактырба. Отун албаганга от жактырба. Бул жерде атооштук түрмөгүбүз эмекен отун албаганга. Бул жерде атооштук форма ган менен аяктады дагы кимге деген суроого жооп берип, отун албаганга бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Бул түрмөк катарында келди. Үчүнчү сүйлөмдү карайлы. Сууну көрбөй, өтүгүңдү чечпе. Бул жерде сууну көрбөй, бул жерде чакчыл форма менен аяктады, мынакей. Бул жерде көр оңгусу, мүчөсү ыйылысы эмнекен чакчыл. Демек сууну көрбөй. Кантпей өтүгүңдү чечпе. Сууну көрбөй, өтүгүңдү чечпе. Эми жогорудагы сүйлөмдөрдөгү биз азыр белгилеп кеткен сөз тизмектери татаал конструкциялар бирдиктүү түрдө туруп, бир эле суроого жооп берип, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарып турат. Бул жерде карагыла. 7 күн жааган жаандан жели өткөн суу артык. Бул жерде эмнеден жаандан, кандай жаандан 7 күн жааган, баардыгы биригип бир гана суроого жооп берет дагы сүйлөмдүн аныктоочунун милдетин аткарып калды. Экинчисине карагыла. Отун албаганга от жактырба. Кимге деген суроого атооштук түрмөгүбүз кимге деген суроого жооп берет дагы бул жерде сүйлөмдү толуктооштун милдетин аткарды. Эми үчүнчү сүйлөмдү карагыла. Сууну көрбөй, өтүгүңдү чечпе. Демек, кантпей чечпе, сууну көрбөй. Бул дагы чакчыл түрмөк бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып калды. Мындай татаал конструкциялар уюштуруучу негиз өзөк катары этичтин атооштук жана чакчыл формалары эсептелет да алар атооштук түрмөк жана чакчыл түрмөк деп аталган синтаксистик категориялык түрлөргө бөлүнөт. Атооштуктардын лексико-семантикалык табияты задатооч же заттык мааниге өткөн сөздөрдүн кыймыл-аракет мүнөзүндөгү белги касиетин көрсөтүү болуп саналат. Алардын лексикалык мындай мүнөзү сүйлөмдө башка сөздөр менен ныкташа байланышып, аныктооштук милдет аткарышын шарттайт. Ачылбаган сандыкты кийинки сүйлөмдү карагыла. Ачылбаган сандыкты таш ачпаса тил ачар. Бул жерде ачылбаган сандыкты таш ачпаса ким ачат? Кандай сандыкты? Ачылбаган. Мынакей атооштук. Ачылбаган деген. Атооштук менен аяктады дагы бул жерде заттын кандайдыр бир белгисин көрсөтүп атат. Экинчисин карагыла. Өлөр эчки койчунун таягына сүйөнөт дейт. Кайсыл эчки өлөр деп бул жерде деген ар мүчөсү өзүңөр көрүп тургандай атооштук мүчөсү эчки койчунун таягына сүйөнөт. Эми акылман адамдардын өлбөс өчпөс эмгектерин көз алдыларына элестетишет деген сүйлөмдү карап көрөлүк. Бул жерде өлбөс өчпөс. Өлбөс өчпөс өзүңөр көрүп аткандай бул жерде этичтин атооштуктун бас мүчөсү уюштуруп турат. Демек ушул мисалдардагы ачылбаган, өлөр, өлбөс өчпөс
деген атоштуктар өз алдынча келип башка сөздөр сандыкты, мынакей көрүп атасыңар, сандыкты, эчки, эмгектерин менен аныктооштук катышта туруп турат. Башка бир учурларда атоштуктар өзүлөрүнүн алгачкы лексикалык маанилеринен белгилүү даражада алыстап, абстракцияланган, жалпыланган мааниде колдонулат. Мындайда маанилик жактан абстракцияланган атоштуктар сүйлөмдө өздөрүнүн маанилерин толуктоочу, конкреттештирүүчү толук маанилүү сөздөрдүн колдонулушун зарыл түрдө талап кылып турат. Аны менен грамматикалык жактан тыгыз байланышып, бирдиктүү түрдө турганда гана толук мааниге ээ болот да сүйлөмдүн башка бир мүчөсүнө карата синтаксистик тигил же бул катышта келет. Бул сүйлөмдү карайлык. Уят деген өзүнчө бир улуу журт. Бул жерде деген атоштук түрмөгүбүз эмне болуп калды? Уят деген. Эмне өзүнчө бир улуу журт? Уят деген. Экинчи сүйлөмдү карагыла. Жолдон адашкан жылдызды карайт. Ким жылдызды карайт? Жолдон адашкан жылдызды карайт. Демек, бул жерде ким деген суроого жооп берди дагы сүйлөмдүн ээсинин милдетин аткарып калды. Атоштуктар өздөрүнүн мурдагы сөздөр менен бириккенде гана кийинки сөз менен байланыша алат. Демек, бул жерде деген атоштуктар өз алдынча турганда колдоно албай калат экен. Деген сөздү, адашкан деген сөз. Көрдүңүзбү? Ал өздөрүнүн мурдагы сөздөр менен бириккенде гана бир мааниле берет дагы бир эле суроого жооп берет. Демек, мындай маанилик жана грамматикалык жактан өзү ажырагыс болуп уюмдашкан толук маанилүү сөздөр бирдиктүү түрдө туруп, бир гана суроого жооп берип, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарууда уюштуруучу өзөт катары атоштуктар эсептелингендиктен алар атоштук түрмөктөр аталат. Бул мисалды карагыла. 7 күн жааган жаандан желип өткөн суу артык. Өзүңөр бул жерде көрүп тургандай, эмнеден артык дейт? 7 күн жааган жаандан. Кандай жаандан? 7 күн жааган. Бардыгы биригип сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдети.